28 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Ысык көл 13 жаштагы бала асынып турган жеринен табылды. 26 февралда Ысык көл облусунун Төп районунда 13 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн жанындагы сарайда асынып турган жеринен табылды. Облустук милициянын маалыматына караганда маркумдун денесинен жаракаттар табылган эмес. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Акыркы бир айда эле өспүрүмдөрдүн бир катар өлүмү катталды. 5 февралда Ысык көлдө 18 жаштагы кыз жипке асынып ооруканада көз жумган. 12 февралда Кара Сууда 9 класстын окуучусу сабалгандан кийин каза тапкан. Ал эми 16 февралда Токмокто 16 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү тууралуу кабарланган. 21 февралда Караколдо 16 жаштагы өспүрүм асынган абалда табылган. 22 февралда Ноокат районунда да 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда асынып алганы айтылган эле. 2 күндөн кийин Чүй облусунун Ысык Ата районунда дагы 17 жаштагы мектеп окуучусу үйүнүн короосунда асылып турган абалда табылган. 26 февралда парламентте депутат Жанар Акаев өкмөттү сынга алып, жакын арада чукул жыйын өткөрүүгө чакырган. Анда ал 5-6 баланын өлүмү трагедия экенин айтып, ИИМ билим берүү министрликтери ыкчам иш алып барышы керек деген. Тиешелүү органдар азырынча үн ката элек. Ош Тогуз эл сот муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысына 1 миллион сом айып салды. Сот Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы Алтынбек Пирматовду күнөөлүү деп таап 1 миллион сом айып салды. Соттук отурум 24 февралда Ош шаардык сотунда каралганын облустук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Соттун чечимине ылайык Пирматов кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 3-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, эч жака кетпөө тил катынын негизинде абактан бошотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Пирматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптап, былтыр 2 декабрда кармаган. Тергөөнүн маалыматында ал буга чейин Ош шаарында Туран кичи районунда сел суусу агып түшчү каналга бөлүнгөн 2,2 гектар жерди мыйзамсыз берүүгө көмөктөшкөнү белгиленген. Тагыраагы Пирматов Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты АИШга сел сууларын агызуучу каналдын жер тилкесин жеке менчикке берүү үчүн жасалма аукционду уюштурууга көмөктөшкөнүн аныктаган. Пирматов жана анын адвокаты жакындары бул тууралуу комментарий бере элек. Эскерте кетсек, буга чейин аталган кылмыш иши боюнча Ош шаарынын экс-вице-мэри Жасур Айзимов, Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын экс-башчысы Токошев, Ош шаарынын мэриясы экс-башчысы Семетеев жана кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош филиалынын экс-башчысы Сансызбаев кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Быйыл 14-июнда катуу жаандан кийин Ак Бура дарыясы кирген. Кыян жүрүп Оштогу Борбордук базарда чет жакадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрөлөр, жолдор жарактан чыккан. Содагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда жүздөгөн турак жайлар зыян тарткан. 20 бала акысыз окуйт. Ташиев Барселона академиясы боюнча клубко жооп берди. Клуб Барселона тууралуу иликтөөсү боюнча бийликке жолдогон суроолорун жарыялай электе эле бул футболдук долбоордун демилгечиси жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевден жооп алды. Ал бизди бузуку деп атап, жарандарды бизге ишенбөөгө чакырды. 26 февралда Баткендеги жаңы стадиондун курулушуна капсула салуу иш-чарасында сүйлөгөн Ташиев Жалал Абаддагы Барса академиясында 120 бала болсо, алардын 20 акысыз окуп жатканын билдирди. Анын айтымында, ал балдардын окуу акысын Кыргызстандын футбол биримдиги төлөп жатат. Ал жерде болгону 120 гана бала тарбияланууда. Буга карабай, былтыр 20 баланы бекер киргиздик. Алардын акчасын футбол биримдиги төлөдү. Баткенденда 1-2 бала бар. Кандуу кагылышта каза болгон чек арачынын баласы бар. Чоң атасы ээрчитип келгенде киргизгеним эсимде, деди Ташиев. УКМК башчысы ал балдар кайсы курактан баштап жана кандай жол менен тандалып алганын тактап айткан жок. Ташиев академиядагы окуунун 1,5 жыл акысы $19,5 миң эмес, $12 миң экенин айтып жатат. УКМК төрагасы мындай сумма негиздүү экенин, анткени балдарды өздөрүнүн керектүү шаймандары менен келген испаниялык машыктыруучулар окутаарын айтты. Клуб менен Темиров Лайф иликтөөсүндө Камчыбек Ташиев менен президент Садыр Жапаровдун туугандары белгилүү футболдук брендтин атын жамынып, Бишкектер элиталык турак жай комплексин куруп жатканын айтып беришкен. Мындан тышкары, анда Ташиев иштеген Минкап куруучуларды салыктардан бошоткону, ал эми президенттин иш башкармалыгы аларга шаардан кымбат баалуу 17 гектар жерин ижарага бергени жөнүндө айтылат. Камчыбек Ташиев биздин иликтөөгө жооп берген Кыргызстандын экинчи жетекчиси болуп калды. Алгач комментарий берген президент Садыр Жапаров Барселонаны социалдык долбоор деп атап, клубко футбол академиясынын курулушуна катышууну сунуштаган. Ошол эле маалда долбоор боюнча эч кандай сындарды келтирген эмес. Жооп катары клубдун негиздөөчүсү Ринат Тухватшин президентке видео кайрылуу жасап, Барселона боюнча Садыр Жапаровго конкреттүү суроолорду узаткан.